Чоң рахмат, қол чапыңыздар. Қайрадан күлкі дүниесіне саяхат болсын. Қарақұлжа елінен өнерпаздары. Тосып алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Бул дидарлашуубузда рухий жана духий, этика жана эстетика, философия жана социология боюнча илим поз, Сарыгул Киркирек Оштун үйүнөн быйыл каймактарды өнүктүрүү жылына карата үлгүлүү үй бүлө ээси катары дидарлашабыз. Сарыгул Киркирек Ош менен көп жылдан бери чогуу жашап, көп балалуу болгон Мистакан эжедагы биз менен чогуу дидарлашат. Агай, сиз аялдарга кандай карайсыз? Мен аялдарга абдан жакшы карайм. Рахмат агай. Анткени деген бу аялдар деген дүйнө жүзүндөгү жашаган айбанаттардын эң акылдуусу болуп эсептелет. Жинди болбочу? Дүйнөнүн тең жарымын аялдар түзсө, тең жарымын эркектер түзөт. Эгерде дүйнөдө аялдар жок болсо өтө жаман болмок. Көргүлүктү көрмөксүңөр да. Анда өтө жаман болмок. Жанагы үйдөгү булар таңга жана мончок, шакеттер, билериктер, жоолуктар, ушулардын баары жок болмок. Ошондой эле жанагы мончалардагы аялдар бөлмөлөрү, чач тарачканалар, төрөтүйлөр баары жок болмок. Рахмат агай. Аялдар болбосо кандай кыйынчылыктар болмок? Ошону дагы бир аз дидарлап койсоңуз. Ооба. Эгерде аялдар жок болсо өтө жаман болмок. Анда биз үйдөгү тамак аштын баарын өзүбүз жасап, оор жумуштардын баарын өзүбүз кылмакпыз. Анан жанагы дүкөндөрдөгү өчүретте турган кемпир кесектер менен кыжылдашмакпыз. Рахмат агай, дидарыңыз өзүңүздө. Эгерде аялдар жок болсо, биз балдарды кайдан алмакпыз? Аялдар жок болсо, биз балдарды кайдан алмакпыз? Аялдар жок болсо, биз балдарды. Аялдар жок болсо, биз балдарды. Аялдар жок болсо. Менен деп атпайлы, менен да. Кайктан болмок эле. Аялдар жок болсо, биз балдарды. Биз балдарды анда бул дийдарыңызды кыйын дийдар экен. Болуптур агай, рахмат. Аялдарга кандай мамиле жасаш керек? Аялдарга абдан жакшы мамиле жасаш керек. Атап айтканда? Атап айтканда, бакылдабай, шакылдабай, күңкүлдөбөй, мыңкылдабай, жемелебей, Кыңкылдабай дагы. кыңкылдабай, Ошондой. бүжүрөбөй. Анан жумушка эрте менен бара жатканда бетинен бир өп, кайра кечинде жумуштан келгенде да бир өп коюш керек. Рахмат агай. Эже, Сарыгул Киркирек Ош менен көп жылдан бери чогуу жашап, көп балалуу болдуңуздар. Агай менен болгон мамилеңиз кандай? Агайың менен болгон мамиле эт менен мышыктай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымактуу үйдө тамашада болот эмеспи? Эже, агай менен жашаганыңызга көп жыл болуптур. Күмүш тоюңуз да жакындап калгандыр. Кайдагы күмүш той? Ай, ушуну менен жашаганыма 3 жылдын жүзү болду. Мунун биринчи аялынан 2 бала. Менин биринчи эримден 2 бала. Ортобузда бир уулубуз бар. Бирок ошого карабастан үй бүлөңүздөрдө бактылуу жашоо, ынтымак. Ушуну мененби? Ушуну менен ынтымакпы? Балекетинде ынтымакпы? Жана айтып атамбы? Биринчи аялынан алган 2 баласы менен менин биринчи эримдеги 2 бала менен жатташып алып мушташыдай. Анан жанагы ортодогу байкошубузду мунун балдары менен ай жатташып алып уруп салышатай. Мунун балдары өзүнчө эле чочколор. Кечиресиз эже. Томураңдаган торомпойлорду келтирасызго. Балекетине торомпойбу? Bunun baldarı атасын тартқан чочколор.
мына шындай. Ақмақ! Еміне, Сен не деп бұл жүріп жатасың? еміне де атам, уға атасың да? Я! Еміне. Қана. Қашайып күнде жасасың. Жазып қайдақтың ба сен? Сен жақсы болсын. Жаңағы өздердің арасының алдындағы шарып жатқан қатының менен Өздәккедегі мал үйені қарашуыра суысын ташыған қаты менен жақшылықтың жашайын. Ей, надан! Сен жақшы болсың. Сен жақшы болсың. Жаңағы красный маяктағы алып сатар саудагер күйең менен жана Куршаптағы ерің сен таштап кетмек беле, иә. Белің үшін тойтуын, иә. Сіздер өз алдыңыздар чале дидарлашып кеттіңіздер да ағай. Қолыңыздардағы тұрған сценарий бойынша дидарлашалық ағай. Қан ағай, жүріңіз. Жүрің ағай, жүрің. Жүрің ағай. Ағай, жүрің. Жылғыттан жетпей ғана қалдың ға? Сен не боласың? Бәлі ашып қалды. Еже, ағай, жылмайғанды ұмытпаңыздар. Еже, мына қолыңыздардағы тұрған сценарий бойынша дидарлашалық. Жылмая берелі ме? Әлбетте жылмайғанды ұмытпаңыздар. Ағай, еже менен болған мамилеңіз қандай? Ушу кезге чейин бири-бирибизди сен деген жаны мәселе. Еже? Мен кім дегенде бұл дөң дебей отырады. Ағай? Шындай. Мен дыңда сен бұл кім деп қайып айтылы? О, қандай сонын, қандай ғана ынтымақты үй білі. Кечиресиз эжей. Жанагы урушкан жерин эмне кылабыз? Ай, ал жерін ойланба, ал жерін кыркып коебуз. Кана. О, қандай сонын, қандай ғана ынтымақты үй білі. Ағай, азыркы мына быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылына карата келечектин жаштары болгон жаштарга кандай каалоо тилек каалайсыз? Бул келечектин ээлери болгон жаштарга, келечектеги үйлөнүп, жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга ынтымак жана ынтымак кааламакмын. Демек, азыркы мына залда отурган жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга мына өзүңүздөрдүн жашооңуздардагыдай жашоону каалай турбайсыздарбы? Албетте, албетте. Ооада. Ай, экөөбүздөй ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлө болсо кандай жакшы. Баарына үлгүлүү үй бүлө болсун дейбиз экөөбүздөй, а? Демек, акындар айткандай, азыркы шайыр жаштарга ой, өзүңдөй гана болсоң. Кана эже агай, жүрүңүздөр ушу жылмайган боюнча жүрө бериңиздер. Калган эмебизди тигил жактан улантсак. Канаке, жүрүңүздөр. Жүрө бериңиздер, жүрүңүздөр. Ынтымақ болсын. Ынтымақ телерадио компаниясына разышылық. Ушул